Саламатсыздарбы, сіздер менен Мирлан Батырханов. Жок темасын улантабыз дагы деле. Жокторду кубатып, түсүнүп атабыз, кыйшайып атабыз, жыгып атабыз, бизнес болгон көңүлүбүз жоголуп атат. Ушул жөнүндө сөз кетели. Көпчүлүк адамдар жокту эмне үчүн жок тугуп алар сынып калышат, эмне үчүн таштап койгусу келет, эмне үчүн өзүнө ишенүү жоголуп кетет, эмне себептен, Анткени дегенде алардын жокко болгон көз карашы башкача да. Жок көпчүлүк адам үчүн бул эмне? Жок тукканыбызда биз эмне болбойт окшойт, колуман келбейт окшойт, ишим жүрүшпөй атат окшойт, ишим болбой атат окшойт деген көз караш болот, Бул бир көз караш. Экинчи көз караш, жокту уккан сайын мен дагы бир кадам жылып атам деген көз карашты. Эгерде сиз ушул көз карашка көбүрөөк көнүп алсаңыз, анда сиз эч убакта сынбайт экенсиз. Тескерисинче, жокту уккан сайын сиз дагы күч алып, дагы күч топтоп, дагы күчтүү боло баштайсыз. Ага кантип өтсөңүз болот. Өзүңүзгө айтың дайым, жокту уккан сайын мен дагы бир кадамга жылып атам. Жокту уккан сайын мен дагы бир кадамга жылып атам. Анткени бул менин жолумда. Ана статистикага көңүл бурам, статистикага. Мен оны кишиге сунуш кылганда канча кишиден ооба дегенди угуп атам. Ошону көңүл буруп карап көрүңүз. Эгерде сиз көңүлүңүз ошого бурулса, сиз жокко эмес, жокту угатып мен алдыга жылып атам деген ой келет да. Аны ошол чындап эле байкап көрүңүз. 10 кишиден эгерде сизге экөө ооба десе, сиз onu жокту уккан сайын санай баштайсыз. Бир топтодум, экинчи топтодум, үчүнчү топтодум, төрттү топтодум, 5 жокту топтодум деп сүйнө баштайсыз. Ошол мезгилде сиз жыла баштайсыз. Жана сиз жокко сынбай каласыз. Эгерде бир эки адам командаңызды иштеп, кыймыл аракет кылып анан жок болуп кетсе, ничего. Көрөлүчү канча адамды мен каттасам, арасынан канчасы жок болуп кетет, канчасы калат көрөйүн. Бирок аны да кызыгы менен караңыз, Илим катары караңыз, буга оюн катары караңыз, ошондой сизге оңой болот. Анан сиз ошондо көз карашыңыз акырындык менен өзгөрө баштайт. Жана сиз жокко сынбай каласыз дагы. Анандай эмесиң болосун. Сен болбосоң башкасы келет. Сен болбосоң сенен да мыктысы келет, сенен да күчтүүсү келет деген сөздү дайым айтсаңыз, ушул нерсе болот. Мисалы үчүн бизде мына командабызда сулуу салонда мен эми сиздер ойлошуңуз да мүмкүн, бул фабрикте ушундай бизнесте, бул жаман бизнесте, бул бизнесте ушинтип адамдар кетип кала берет экен да, се бул жаман бизнесте ошончо кетип калат деген ой келиши сиздерчи. Ошон үчүн мен кадимки бизнестен мисал келтирейин. Биздин сулуу салондагы канчалаган адамдар биз жаңы ачканыбызда биз 5 же 6 мастерди алмаштырдык, бир эле чач мастеринен. Маникюр мастеринен 4-5 алмаштырдык. 4-5 мастер келип кетип атты. Бир эле орунга. Ушундай болот да. Макияж мастерлеринде бир эле орунду алсам, мисалы үчүн азыр бизде жаңыл деген макияж жасайт бир кыз. Ошол ордуна келип биз менен көп убакыт иштегиче биз 7-8 кызды алмаштырдык да. Администратор деле ошондой да. Администратордун орду азыр учурда иштеп атат, ошол келгиче биз 4 администратор иштеп турат ошонун ордундачы. Көрдүңүздөр, мына келип кетмей баардык эле бизнес бар экен да. Ал эми бир команда болсо, мына 4 киши бир убакта бизди таштап арендага иштейт деп кетип калышкан. Процент эмес аренда иштейт. Көрдүңүз, демек бул кадимки бизнесте да болуп турат экен. Ошол себептен бул жаман бизнес экен дебеңиз. Сиз жетекчи болдуңузбу, бизнес ээси болдуңузбу, бул нерсени көрүп турасыз, тынбайсыз. Болгону сиз жаңы болгон үчүн, буга көнелек болгон үчүн сиз буга капа болуп, кайгырып, аябай мында оору менен кабыл алып, ичиңиз ооруп, тызылдап кабыл алып атасыз. Кийин көнүп каласыз. Кеттиңби, макул. Мен ойлойм, сенен да мыктысын табаттырмын. Балким бул шанстыр деп карап коюңуз да. Балким сен ордуңа сенен да мыктысын табаттырмын. Балким сен жөнө кетпегендирсиң, кимдир бирөө сенен да мыкты келиш үчүн ушул орунду бошоткондурсуң деген көз карашты карасаңыз, сизде бул көз караш өзгөрөт жана сиз сынып калбасын, тескерисинче күч аласыз. Мына дайым айтыңыз, сизге жок деген сайын, мисалы үчүн кабарыңыз албай койдубу? Дайым айтыңыз өзүңүзгө. Мисалы үчүн 50 000 тапкыңыз келсе, мен 50 000 табам ушул себептен. Азыр ушул албай койгон үчүн мен келечекте сөз 50 000 сом акча табам. Кимдир бирөө катталбай койдубу? Сен катталбай койгон үчүн мен 100 000 акча табам. Эмне дегенде, сен катталбай койдуң, мен дагы күчтүү болдум. Катталбай койдуң, мен дагы күчтүү болдум деңиз. Көңүл буруп көрсөңүз, буга чейинки видеобузда айтып кеттик, канчалык сиз жокту уккан сайын сиз күчтүү боло баштайсыз. Сиз күч ала баштайсыз. Булчуңдарыңыз нагрузка болгон сайын, күчтүү болгон сайын сиз күчтүү боло баштайсыз. Анан күчтүү лидер боло баштайсыз. Ошо күчтүү лидер болгоңузда ичиңизде ошол күч сезиле баштайт. Өзүңүзгө да башка адамдарга да. Ошо башка адамдар сиздин ичиңизде күчтү сезе баштайт дагы, сиз өздөрү жабыша баштайт. Өздөрү сиз алар үчүн үлгү боло баштайсыз, сиз алар үчүн кумир боло баштайсыз. Жада калса башка командадагылар да сиздин күчүңүздү көрө баштайт. Сиз сахналарда чыгып сүйлөгөнүздө, сабактарда өткөнүздө, видеолор тартканыңызда сиздин ичиңизде кандайдыр бир күч сезиле баштайт. Ошол күчкө адамдар жабыша баштайт. Анан кээ бир жаңы келгендер айтышат, тиги күчтүү экен да, ал өзүнө ишенет экен да, алар оңой да, мен андай эмесмин да, мен ошон үчүн ийгиликке жете албай атам да, тигилер өзүнө ишенет экен да, тигилер сонун сүйлөйт экен да деген ой келет. Анын баары ошол азыркы учурда күчтүү болгондордун баары мен да ошонун арасында
мен дагы канча сынгам жокпу, канча таштап койгом келген, канча учурда таштап койгон ошолор болгон бул бизнесте. Ошон үчүн сиз ушул жолду басып өткөндө сиз күчтүү боло баштайсыз. Анан күчтүү болгонуңузда адамдар сизге өздөрү жабышып, сиз менен сизге жазылайын деп баштайт. Сиздин өзүңүзгө жазылайын деп баштайт. Бирок аны ошол ийгиликке жетиш үчүн, ошол келечекке жетиш үчүн сиз албетте адамдардан жокту угуп, сынып атып анан күчтүү болушуңуз керек болот. Бирок сиз сынып калбастан, өзүңүздү кыйнабастан оңой жолу жоктук кан сайын 50 000 табам, 100 000 табам. Как назло 50 000 табам, как назло 100 000 табам дей берсеңиз, сиз оңой жеңесиз. Жана күч ала баштайсыз. Сизде эки вариант: бирөө сынып, кайгылып, капа болуп, иштегиңиз келбей, убакытты жоготуп коюу, көп күндөр бою. Экинчиси убакытты жоготкондордо өзүңүзгө дайым өзүңүздү программировать этиш. Жакшы программа киргизиш да. Жоктуктуңузбу? Классына 50 000 табам. Жоктуктуңузбу? Сонун 100 000 табам. Дагы бирөө айталы, жазылды, катталды, бирок иштебей таштап кетти. Сен кетип калган үчүн көрөсүң, мен жарым жылай, бир жылай мен 50 000 табам деген сөздөрдү айта берсеңиз, сиздин ичиңизде программа пайда боло баштайт. Тескерисинче сиз болбой калат, окшойт, колуман келбей калат, окшойт деген ойлорду бияка киргизгендин ордуна сиз 50 000 табам, 100 000 табам деген программаны киргизип аткан болосуз. Анан бара-бара сиз жокту оңой жеңе баштайсыз. Сүйтүп жеңип кетсеңиз болот. Ошол себептен мына айттык, психологияда ушундай бар экен, изилеште көпчүлүк адам коркунучтуу нерседен, жоктон, кыйынчылыктан качкысы келет экен, алысыраакчы качкысы келет экен. Сиз андан качпаңыз. Сиз качсаңыз эч убакта жеңбейсиз. Коркууда да ушундай. Биз буга чейин видеосунда айтканбыз, сиз коркуудан канчалык качсаңыз, ал сизди артыңыздан кууп жөнөйт. А эгерде сиз коркууга көздөй бассаңыз, коркуу тескерисинче жок болуп кетет. Бул да ошондой экен да. Жокту угуштан качпаңыз. Тескерисинче жокту угушка умтулуңуз. Адамдарга чалыңыз, мен азыр жокту угам, ооба, арасында жокту айткандар болот сөзсүз түрдө. Бирок 10 кишиге айтсам, 10 кишиге чалсам, сөзсүз экөөчү азыр ооба дейт. Деп ошого көңүл буруңуз. Сиз көңүлүңүздү жокко эмес, ошонун натыйжасына буруңуз, Мен азыр жокту угатып, ооба келем. Жокту угатып адамдарды каттайм. Жокту угатып, мага керектүү адамдарды табам. Жокту угатып азыр менен да күчтүү лидерлер табам. Жокту угатып, өзүмө окшогон лидерлер табам деп, ошого көңүл бурсаңыз, сиз сынып калбайсыз. Тескерисинче кыймыл аракет кыла баштайсыз, сынып калбастан. Ошон үчүн андан качпаңыз, тескерисинче ага умтулуңуз. Бардык лидерлер, бардык чоң ийгиликке жеткен адамдардын бардыгы жокту угатып анан ийгиликке жетишкен да. Көпчүлүк адамдардан баш тартканын, жокту дегенин, кетип калганын көрүп атып анан ийгиликке жетишкен. Сиз дагы ошол жолду басып өтөсүз. Ошондой эле сиз жокту угатканда, сиз кайсы учурда жокко сынып каласыз жана өзүңүзгө ишенбей каласыз, колуман келбей калат окшойт деген эмне себептен келет? Сиздин ичиңизде сиз ийгиликке жетишиңизге ишенимиңиз аз да. Ошол учурда сиз сынасыз. Ишенимиңиз өтө аз сиздинчи. Бул бизнеске өзүңүзгө, ушул бизнесте сиз ийгиликке жетишиңизге ишеним аз. Ошол ишенимди толтуруңуз. Ошол ишеним болмоюнча сиз жокко сына бересиз, көңүлүңүз чыга берет, кылыңыз келбей калат. Эгерде сиз өзүңүздүн ичиңизде ишеним жанып турса, бул бизнеске ишеним, өзүңүзгө ишеним жанып турса, сиз анда сынбайсыз. Ошол үчүн ишенимди толтуруңуз. Ал үчүн сиз бай адамдардын сырларын көрүңүз. Бай жана кедей деген видеону көрүңүз меники. Ошол эле учурда мен өзүмө ишенбейм видеону көрүңүз. Ошол эле учурда айлык аш дегендер үчүн чаңкан бизнестин ээлерине дегенди көрүңүз. Же тармактык маркетинг, эгерде сиз башка компанияда келген болсоңуз, же башка компанияда сизди көп чакырышса, бул компания сизге жаман деп аткан болсо, тармактык маркетингдегилер үчүн деген видеомду көрүңүз менин. Тармактык маркетинг компанияларын тандоо дегенди көрүңүз. Эгерде башка компаниядан сиздин бул бизнеске болгон, биздин компанияга болгон ишенимди чөктүрүп аткан болсо. Эгерде продукцияга ишеним жок болуп атса, сиз ушул продукцияны айтып атып элдерге продукцияны сунуш кылат ишеним болбосо, анда сиз Фаберликтин продукциясы жөнүндө көбүрөөк видеолорду көрүңүз. Фаберликтин продукциясын колдонуп көрүп, жакшы натыйжаларды алган кардарлар менен көрүп сүйлөшүңүз. Ошондо сиз ишеним көбөйт. Анан сиз ишиңизде ишеним көбөйгөндө сиз адамдарга башкача айта баштайсыз. Адамдар ошону сезе баштайт. Сиз жок, азыраак уга баштайсыз. Ошондо гана сиз сынбай калат экенсиз. Сиз же бул бизнес болбойт экен деген ойдо ойлосоңуз болот. Бул бизнес кыйын экен деген ойдо ойлосоңуз болот. Ошого көңүл бурсаңыз болот. Бир вариант, экинчи вариант, аны ойлобостан өзүңүздүн максатыңызды ойлосоңуз болот. Максатыңызды тынбай, кандай максатыңыз бар? Кандай жашагыңыз келет? Ошону элестетиңиз, тынбай. Жок туккан сайын мен жокту угатып ушул келечекке жетем. Жокту угатып ушул келечекке жетем. Жокту угатып ушул келечекке жетем деген ойду тынбай сиз программалайсыз өзүңүзчү. Бирок сөзсүз түрдө ишенимди толтуруңуз. Ишенимди толтуруш үчүн сонун видеолорду, бул бизнесте ийгиликке жеткен адамдардын сабактарын, видеолорун, китептерин окуңуз. Ошондо сизде бул бизнес боюнча көрүү пайда болот. Көрүү, видение, алдын ала көрүү. Бул бизнестин кандай күчү бар, кандай масштабта бул бизнес. Бул бизнес менен канчалаган адамдар жашоолорун өзгөртүп атат. Анан ийгилик окуялары деген бизде видеобуз бар. Ошону көрүп келиңиз. Мен кантип директор болуп калдым. Ийгилик окуялары деген бизде тексттер бар. Башка адамдардын ушул бизнесте, биздин компанияда кандай ийгиликтерге жеткен окуялары бар. Кыскача, толук эмес, бирок кыскача ошону окуңуз. Наставниңизден сураңыз, ошолорду окуп кайталап туруңуз. Жок туккан сайын ошолорду окуп кайталап туруңуз.
Видео жаккан болсо лайк басабыз, каналга катылабыз жана башкалар менен бөлүшүп кетебиз.